ГКНБде туугандарым иштейт, байкем иштейт, кудам иштейт деген, точно помню, ГКНБде кудам иштейт. У меня вопрос такой, да, как может простой человек иметь доступ к пограничным журналам и информации, к базе данных? Как она может знать? Анан генеральный прокуратурага так кайрылганда бар, күлүп еще издеваться этип эме телефондон сүйлөшүп кырып бизге. Ушул жашка чыкканча кашыктап чогулткан болгон тыйын тупурусунун баарын ушул эме аферисттин мошенница жана Майрамбекова айымга алдаттык. Алсак бардык сумманы алабыз, же болбосо албайбыз. Анда бизге уголовном порядке жоопкерчиликке тартыш керек деп эле ошентип айтып. Булардын ошо кыймыл аракеттери түшүнүксүз болуп атат да. Мамам аны кыз катары эле көрчү. Мен жалгыз кызы болсом, сен менин экинчи кызымсың деп айтчу мамам. Эми соттор деле, соттук коллегия деле таң калып атат да. Эми бул жакта признавать этип беребиз деп атса, эмнеге булар каршы болуп атат депчи. Менин боюмда бар болчу, силер үчүн боюман түшүп калды деп бизди беттен алып ушунча жаман сөздөрдү айттык бизге. Биз ойлойбуз бул жакта негизги прокуратура органдары жана башка милиция кызматкерлери кызыктар деп. Жакшынакай эле ата энеси менен катышып эле күйөөсү менен жашап жүрүптүр. Бирок документин көрсөткөндө, паспортун көрсөткөндө ажырашкан деп жүрөт паспорту. Канча уурады. Гипноз сыяктуу болду да бизгечи. Аябай жакшы сүйлөп, сылык өзү ушинтип, тем более жолук кийип намаз окуган келин. Полученные заемные денежные средства обратно возвратила Ходжубековой. Соответственно, подлинники расписок были уничтожены. Сразу, да. Иштебей эле качып башташат да. Бир канча уже 3-4 следователь алмашты. 4 следователь болду. Улам качышат. 20 миллион деп талап коюп жатышат да, бирок ал баардыгын кошкондо ошондой сумма болот. Кайра эле баягы эле издевательский тон менен сүйлөшүп, эмне незаконно границаны пересекать этип келдимби, эмне забордон учуп түштүмбү деп мен ушинтип издеваться этти. Юридикалык сабатсыздыгы болгондугу үчүн акчаны бергендиги жөнүндө алардан тилкат албаптыр да. Бир гана акчаны бердим. Сиздерден өтүнөрүбүз ошол туура акыйкат чечим кабыл алат деп ишенебиз. Асель Абдыразакова жана анын апасы Бактыгүл Кожобекова 2023 жылдын башынан тарта укук коргоо органдарына Айыма Майрамбекова аттуу жарандын үстүнөн арыз жазып кайрылып келишет. Арызга себеп катары 19 миллион 722 миң сомду кайтарып бербей жаткандыгын көрсөтүшкөн. Тараптардын талаштуу маселеси боюнча кийинки минутада чуулуу миллиондордун башы 2021 жылга барып такалат. Анда Асель Абдыразакова менен Айыма Майрамбекова жакшы мамиледе болушуп, алыш-бериш кылып башташкан. Айым Аселдин апасы менен дагы жакшы мамиледе болгондуктан чоң суммадагы акча каражаттарын бизнеске салуу максатында алып турган экен. Анда эмесе окуянын чоо жайы боюнча Асель айым өзү айтып берсин. Асель Абдыразакова азыркы тапта АКШда мигрант, андыктан аны менен видео аркылуу байланышып, интервью алууга туура келди. Саламатсыңарбы? Менин атым Абдыразакова Асель Райымбековна. Ушул кыргыз элим, саламатсыңарбы дагы бир жолу. Ушул эфирге чыкканым себеби биздин укугубузду коргогон конституциялык укугубузду коргогон президентибизге Садыр Нуркожоевичке кайрылганы туш келип атат. Өтүнөм, суранам, менин просьбамды карап көргүлө. Камчыбек Кадыршаевич, сизге дагы өтүнөм, карап бериңиз. Себеби ушул чыкканым себеби бир мошенница Майрамбекова, Айым Майрамбековна деген айымга, аялга туш келип, ушул айым бизди, мени үй бүлөмдү, ата энемди, ошо чоң үй бүлөмдү алдап кетти, чоң акчага алдап кетти. Ушул общий суммасы 20 миллион 400 миң сом болуп атат.
ушул до сих пор 2 жыл өттү. Биз барбаган жерибиз калды. Милицияга дагы бердик, генеральный прокуратурага бердик. Адилеттикти таппай жүрөбүз. 2 жылдан бери созулуп жүрөт. Кыргыз элим, силер да угуп койгула. Себеби бүгүн биз ушундай ситуацияга попадать эттик. Силер эртең биз силерге урок болуп, сабак болуп, силер попадать этпегиле ушундай ситуацияларга. Эми башынан бир аз айтып берип коеюн подробнее, кандай болуп ушундай акыбалга келгенибизди. Мен өзүм Америка Кошмо Штатында жүрөм азыр. Ушул жерден эфирге сүйлөп жатам силерге. Биз Бишкекте жашап жүргөндө 2,5 жыл мурда Бишкекте эле жашап жүрчүбүз бир сонун. Бияка келгенибиздин себеби эми көбүнчөсү эле кыргыз адамдар, кыргыз элдин жигиттери, кыздары мигрант болуп жүрүшөт. Биз деле ошентип жүрөбүз. Жакшы жашайлык, акча табалык деп. Акча жөнөтүп Кыргызстанга, бир аз болсо дагы вклад свой вложить этели Кыргызстанга деп ата-энебизге жөнөтөбүз. Ал акчаны чогултуп канча ушунча труд, эми көп эле адам билет болуш керек, каково это жить за границей, работать на чужбине, не на родине своей. Как сложно здесь искать без поддержки, без ничего, без дома даже, без крыши над головой в первые дни. Столько сложностей проходить, чтобы каждый ар бир үй билө эми балдарым багам деп, жакшы жашайм деп каалайт экен. Ошондой эле биз деле жүрөбүз. Мигрант болуп акча тауып, на родину өзүбүзгө жөнөтүп. Ал акчаны ушунча жылдан бери чоң үй бүлөсү менен капитетип топ үй алабыз. Жер алып үй курабыз деген с мыслями такими мы собирали, бирок аягында эчтекебиз жок. Азыр кайра барсак деле акчабыз жок турат. Таптакыр жок. Айым Майрамбековна менен таанышканым 2016 жылы таанышканбыз. Ал маалда мен үйдө эле отуруп, бир аз кичинекей бизнес баштагам. Көбүнчөсү эле билет болуш керек, айымдар особенно. Үйдө отуруп, балдар менен отурганда бир аз акча табам дегендер. Заказ алчумун интернеттен. Кийимдер алып келчүмүн заказга Америкадан, Турциядан кийим заказ менен бир аз алып келчүмүн. Ошентип айым менен таанышып калганбыз биз. Ал болсо балдарына дагы берчү заказ бир аз. 2016 жылдан бери ошо тааныйм, көп эле жыл. Анан ушул көп келген үчүн, мындай довериеге көп кирип калды ал кыз. Үйүбүзгө кирип, чайыбызды ичип, ар кандай сүйлөшүп, көп жерден поддержка бизден колдоо көргөн ал кыз. Себеби бул кыз кандай айтсам, бизге айтып келген нерселери в жизни ей было тяжело, бир өзүнөн ажырашып, анан балдар менен кыйын көрүп, анан биз болсо мамам экөөбүз ее жалели. Мамам аны кыз катары эле көрчү. Мен жалгыз кызы болсом, сен менин экинчи кызымсың деп айтчу мамам. Өзү ошол жерде жасап аткан жердеги закрутка, помидор, баклажандар жасап аткан жерден келип калса, бүт барып салып берип, мына кызым үйгө алып кет, балдарыңа барып жегиле деп. Просто чын жүрөктөн жакшы мамиле кылчу. Ошентип эле үйгө келип жүргөн эле кыз, довериеге кирип башында болчубуз, анан жакындашып, кантип өзүбүз кирип кеткенибизди түшүнбөйбүз. Ошо какой-то бир көп адам менен сүйлөштүк. Гипноз сыяктуу болду да бизгечи. Аябай жакшы сүйлөп, сылык өзү ушинтип, тем более эме жолук кийип намаз окуган келин. Андай экен деп эч ким ойлобойт. Үй бүлөсү дагы бүт ошондой, ата-энесинен баштап бүт бир туугандар бар, намазга жыгылган кишилер. Ошол өздөрү түйүн нарындан болот. Калинин селосунан болот экен. Анан кийинчерээк билдим. Ат башы районунан, Нарынская область. Ошол жерден болушат түйү.
ошентип иши кылсам, айым менен жакшы сүйлөшчүбүз, как подружки, как сестры. Кийинчерээк айтып калды: Асель, биз ушундай жумуш баштап атабыз, менин командам бар. Филипп Моррис Казахстан деген завод бар Казахстанда. Ошонун представительствосын ачып атабыз Бишкекте. Мы единственные представители в Кыргызстане. Филипп Моррис Казахстанды представляем. Бишкекте, Кыргызстанда иштейбиз. Ошон үчүн ушундай проектте көп проекттерин айтып берет мага. Ушундай кылабыз, мынча коробка алып келебиз, экспорт кылабыз деп. Бизнес проектин бизге сунуштайт. Биринчи мага сунуштады. Сунуштаганда көп партнерский соглашениялердин баарын мага көрсөтүп, документтери баары бар. Ошолор менен иштеп баштаганбыз чогуу. Башына кичинекей суммалардан, анан кийин проекттер көбөйүп, андан башка лицензия алдым деп чалат, сүйүнчүлөп лицензия алдым на табачную деятельность деп. Анан баарыбыз чогуу сүйүнүп, ой, молодец, кандай кыйынсың, молодец деп. Андан кийин экспорт сыра, экспорт сухого молока, экспорт вещей, там фланель с разных стран, Белоруссия, Литва, Узбекистан, Россия, ишилса көп мамлекеттерден экспорт через Кыргызстан Россияга барам деп бул акчаларды бизден алган. Ошондой эле могу Филипп Моррис большая часть табачный изделиялерге айкос системалары бар. Ошолорго алчу акчаны баарын алган, общий. Анан чоң акча болгондо ушу уюмду коюп берем, силер коркпогула, баардыгы законно. Арча Бешикте үйү бар болчу. Азыр бул үй залогто, банкта. Бирок 22-жылы биринчи баштаганы жылдын башында чыгат залогтон, сразу силерге коюп берем, чтобы силердин өзүңөр спокойно болгула, өзүңөр сезгиле деп бизге коюп берем деген. Андан кийин болбой калды деп жайга өттү. Жайда да болбогон соң күзгө өттү ошол эле жылы 22-чи. Бүт таможенный документтердин баарын көрсөткөн, бүт алардын баары мен эми не разбираюсь сильно, бирок настоящийде көрүнөт, кадимкидей эле таможенный документтерди алып келип көрсөтчү. Ушундай таможнядан өткөрүп атам, муну өткөрүп атам, тигини өткөрүп атам, бул бүгүн мынча сыр өттү, сыр келди, оз тигиле деп ушинтип көрсөтүп бизге алып келчү. Биз доверять этчүбүз полностью албызга. Ошентип биздин довериебизге кирип, юбилейный доверие кирип, в общей сложности 20 миллион 400 миңден бир аз көбүрөөк акчага алдап кетти. Аягында ошо үйдү коем деп жүрүп койгон жок. Любой момент акчаңарды чыгарсаңар болот, рисков нет деп. Анан уже когда мы начали подозревать, что что-то неладное, давай им в хороших отношениях останемся, акчаңды чыгарып эле, жөн эле, давай эметелик, катышалык жөн эле. Без бизнеса, без ничего. Так болбой атат, давай чыгарып бер, пожалуйста, деген күнү, конечно, ал чыгарган жок акчабызды, андан беш бетер бизге угрожать этти. Угроза эметти. Силер мага заявление жасам десеңер, жазгыла. Силер эмне ойлоп атасыңар? Мен жолуна турамбы? Менин ГКНБде туугандарым иштейт, байкем иштейт, кудам иштейт деген. Точно помню, ГКНБде кудам иштейт. Анан генеральный прокуратурага так кайрылганда бар, күлүп, еще издеваться этип, телефондон сүйлөшүп, кыйкырып бизге. Барсаң бар, эмне отурасың деп, кайра өзүбүздү беттен алып, прокуратурага барсаң, ошо колуңан келеби? Менин туугандарым бүт иштейт, колуңан келбейт. Ошол анан акчаны бербей качып баштаганда, үйүн дагы койбой качып баштаганда, биз уруштук телефон менен. Ошол күндөрү 2022 жыл болчу анда. Айым телефонду алчу эмес таптакыр, анан алган күнү деле издеваться этип, эмне отурасың, бар заявление жазбайсыңбы, мен алдамчы болсом, эмне генеральный прокуратурага барасыңбы, бар анда эмне отурасың, бара кой деп еще мынтип
издеваться этип бара кой деп, өзү менден күчү болсо дагы бара кой деп мен ошентип айтчу, менин мамама дагы айтчу, кой бара кой деп. Бар жаса бер, ал жерде эмне барсаң менин бүт туугандарым ошол жакта иштейт. Анан ГКМге барсаң бар, ал жерде кудабыз иштейт. Сен эчтеке колуңан эчтеке келбейт деп айтты. Ну, кандай десем, ошондой эле болуп келатат, бирок азыр биз ошо 2022 жылы башында уже укук органдарына кайрылдык ушундай заявление менен, бирок албай коюшту заявлениебизди. 3 жолу бардык, 3-чү жолу заявлениени эптеп алып, бизден алып, бул гражданский деп атып, бирок мошенничество. Ал жерден следователь документтердин бардыгы, бизге алып келген документтин бардыгы фальшивый экенин аныкталды. Себеби башка органдар, министерство юстицияга жөнөтүлгөн. Ал жерден это действительно фальшивый документы деп айтышты бизге. Вот, бирок бир аз өтпөй эле следовательдер уже мынтип иштебей эле качып башташат да. Бир канча уже 3-4 следователь алмашты. 4 следователь болду. Улам качышат. Анан эмне болуп атасыңар деп сүйлөшөйүн десең, эжеке, бул аябай сложный жумуш. Биз мен колуман келсе жасап берет элем, бирок ушул өйдө жактан бизди давить этип атпайбы, не дают ход делу деп бардыгы айтып атышты. Не дают ход делу, биз уже орто жолдон минтип атабыз деп кыйналып кеттик деп. Уже 3 ушу 4-чү следователь азыр алып баратат биздин жумушубузду, бирок следствие такыр не идет вперед, все время на месте останавливается. Себеби айтып атышат, чын айтсам, ошо следовательдер деле айтып атат, бизге келип эле акча берип атат, давить этип атат, өзүңөрдү жапкыла деп атат деп. Кимиси айтып атканын точно мен билбейм, бирок ушундай информация бар, это точно. Ошон үчүн следовательдер дагы коркуп иштей алышпайт. Ушундай ситуациядабыз азыр. Биздин заявлениебизди ГУВД рассматривает сейчас, бирок не может предъявить обвинение. Булар Айрамбекова Айым 22 жылы башталганда акча бер деп баштадык го, 21 аягында. Ошондо менин боюмда бар болчу, силер үчүн боюман түшүп калды деп бизди беттен алып ушунча жаман сөздөрдү айттык бизге. Биз аябай таң калганбыз, себеби бул келинди өзүбүз мен айттым го уже чейин, үйгө келип жүрүп эле, мы жалели, балдары бар. Анан кийин мен чын айтып келсем, мама, ата көп жаловаться этчү, ата-энем мени көп поддержка кылбайт деп, күйөөм карабайт деп. Анан кийин онун баары чыккандан кийин анын баары калп экенин билдик. Жакшынакай эле ата-энеси менен катышып эле күйөөсү менен жашап жүрүптүр. Бирок документин көрсөткөндө, паспортун көрсөткөндө ажырашкан деп жүрөт паспорту. Бирок на самом деле ажырашпай эле жакшынакай эле жашап жүрүшүптүр. Анан кийин ушинтип боюман түштү деп 2 жолу бизди коркутту. Силерди сотко берем, мен боюман түштү из-за стресса деп. Анан азыркы маалда кайра боюнда бар экен. Ошон үчүн следовательдер айтып атат, мы не можем признать ее виновной деп ар кандай шылтоо болуп атат да. Ал Айым болсо, наоборот, биздин ошо следовательге заявление жазып сотко берип атат. Силер мени ушинтип төрөтпөй атасыңар, жакшы, мен волноваться этип атам деп 1 ай больницага жатат. Чыгат, кайра жатат, ушинтип допроска келбейт. Ушинтип биздин делобуз такыр кыймылдап айтат. Андан башка дагы айта кетейин, дагы бир жолу хочу отметить, что следствиеге аябай давление болуп атат, өйдө жактан давление болуп атат. Ошол мы обращались к родителям Айым, папасы Айдаралиев Майрамбек Мухамбетович деген киши. Айнеси Курманбекова Аида. Ошол Аида деген энеси менен мен жакшы эле таанышмын.
бизге келип жүргөн, ал дагы бир аз заказ берип, мен менен тааныш. Интернет баракчасы Инстаграмда клубок KG деген баракчасы бар. Ал баракчасынан мага көп жазчу. Сен кандайсың, бирдемелерди сурап, жакшы сүйлөшчүбүз. Бирок ушундай ситуация келгенде Айдежеге чалдым, Айдеже ушундай болуп атат. Ушундай болуп атат, эже кандай кылабыз? Ушундай акчаны алган Айдеже билчү. Биздин үй бүлөдөн акча алып жүргөнүн билген мамасы. Мен аларды ушундай Кудайга ишенген адамдар для меня, я их уважала. Анан верила, мындай намаз окуса адам, жолукса алынса, ойлойт экенсиң, чын эле жакшы адам болуш керек деп. Мындай ситуацияга никогда не попадала до этого. Мени эч ким алдаган эмес ушинтип. Анан кийин, тем более, когда человек глубоко верующий, ты веришь, что он никогда тебя не обманет. Бирок ошо мамасы деле жаманган адам, атасы деле ошондой. На тот момент декабрда сүйлөшкөнбүз, 21-жылы аягында. Ушундай болуп атат, айым качып атат, телефон албай атат, алса кыйкырып атат, бизге кандай кылып чечип беребиз, бизге жардам бериңиз. Байке эже деп чалсак, папасы, мамасы айтты, мен жолдошум менен сүйлөшөйүн, анан кийин связьга чыгабыз деп. Биз күттүк, жолдошу чалган жок, өзү чалган жок. Анан эптеп дозвонились мы до Майрамбек байке. Майрамбек байке ошол моментте умрада экен. Умрада жалынып жүрүптүр. Биз болсо аны түшүнүп, конечно, байке жүрсөңүз анда сизди тревожить этпейбиз, сиз келгенде эле анда сүйлөшөлү деп чечкенбиз. Папасы менин мамам менен сүйлөшкөн. Мен без проблем чечип берем. Мен только вернусь, умрадан вернусь, үйдү дагы чечип берем, баарын чечип берем деген. Биз просто күтүп отурдук, биз анын эркекче сөзүнө, мындай диндүү киши деп күтүп отурсак, ал болсо келгенде, конечно, бизге чалган жок. Чалмак түгүл, мы потом узнали, что ал үйдү ошо 40-100 коймок үйдү бизге коймок залог койгон. Аны болсо переоформили, они сатып бериптир. Сатканбы же башка адамга, башка адамдын намына жазып жибериптир уже. Ошондой болду бизде. Ошо биз айымды акчаны уже чыгарып бер, болду, иштебей коелучу чогуу дегенден баштап айтсак эле, бизге лицензияны көтөрүп келген өзү. Лицензия на ведение табачной деятельности деген. Бул лицензияны ушунча оор табыш, ушунча оор алыш деп бизге келген. ИАСте я единственная, у кого есть в Кыргызстане деп мактанып бизге ошо лицензиясын да көрсөтүп келген. Аны карап, эми лицензия турса кантип ишенбейсиң? Ишендик ага дагы. Бул ушул менин жумуштарыма, бизнесиме инвестиция кылып бер деп ошо акча алгандын баарынын перевод, чек, квитанция бүт аныкталган, баардыгы бар следствиеге берилген полностью. Где переводом электронным бүт банктардан чыгарылган, аныкталган. Андан башка наличныйга келип, үйгө келип эле жүргөн, алып кеткен распискалары бүт полный бар. Андан башка алып келген документтеринен партнерское соглашение Домодедово ритейл деген в Москве офис, ошо россияндар менен ушундай соглашение болду, ошол жака жөнөтөбүз деген партнерский соглашениелерди мага жөнөткөн. Ушуларды биз көрүп, баарына ишенгенбиз да. Анан кайра акчамды бер, болду, үйдү кое албай атасың, болбой атат дегенде, мына өзү это её инициатива была. Машиналарымды ал деп, өзүнүн таксопаркы, автопаркы көп экен, автопарк. Где-то мага көрсөткөндөн эле 4-5 машина болгон. Анын ичинде джиптер бар, анын ичинде чоң грузовой машиналар бар. Ошолорду ал деп. Бирок мен айткам, жок, айым, анын баары кереги жок. Сен акчаны эле коюп кой. Сенин движимость керек эмес бизге. Деп сүйлөшкөнбүз да, бирок ошолордун баарын бизге көрсөтүп коюп берем деп өзү эле обещать этип артыбыздан жүргөн. Бул жерде биз ошо акчаны бергенде процентке эмес,
бул инвестиция болду да, биз бизнес иштеп атабыз, биз партнербуз, чогуу бизнес партнербуз деп ишенип жүрүп акча бергенбиз. Бирок документтин баары берилген следствиеге, полностью ушу документтер, лицензиядан баштап партнерское соглашение, андан башка таможенный документы на молоко сухое, на сыр, на фланелевые ткани, ошондой эле на электронный сигареты, айкос, бүт ошо документтердин баары берилген, анын баары аныкталган, фальшивый экен деп чыгарган лицензия менен партнерский соглашениени. Ушулардын баары болгондон кийин мен өзүм уже ошо ритейл Домодедового жаздым, чыктым. Официальный письмо менен чыктым. Ушундай письмо силерден келиптир, Айым Майрамбековнага. Ушул чынбы, силер чогуу иштейсиңерби десем, мне ответили отказом. Андай адамды тааныбайбыз, биз өзүбүз являемся официальными представителями. Зачем нам нужно работать с Кыргызстаном деп мага официально ответ келген. Андай адамды биз тааныбайбыз деп. Алардын баары следствиеге тиркелген. Бүт документтер бар. Ушул биз алданбай эле, биз алдагансып азыр ушундай следствие жүрүп атат. Точнее, следствие жүрбөй атат, наоборот. Айым бизди соттон сотко таскайт этип, биздин атыбызга сотко жазып атат. Ошол распискаларды өз кол менен жазып кеткен распискаларды, муну сырга алып атам, муну табакка алып атам, муну жакка алып атам, дивиденды деп жазып кеткен распискаларын жок кылгыла деп сотко берип атат бизди. Уже 4 жолу сот болду. Расписки считать ничтожными деп улам ходатайство жазып атат. То в городской, то сначала с районного начинает, то в городской, бизди ушинтип таскайт этип атат. Наоборот, өзүбүздү ошондой кылып атат азыр. Андан башка ошо айта кетсем, мен биякта туруп айымга чалсам таптакыр албайт телефонду. Ата-энеси мени блокко коюп койгон. Тоже албайт мен телефонумду. Айла кетти. Мен айымга чыгам деп, анан бир жолу жаздым. Мен келдим. Эми как-то на связь ее вытянуть. Мен келдим, айым кел, жолугабыз, сүйлөшөлүк деп жаздым. Жазсам, ошондо эле сразу окуду менин сообщениелеримди окуп, каякта турасың деп мага жазды. Биякта давай могу жерден жолугабыз деп жазсам, бир жарым сааттай жоголуп кетип, анан кийин кайра эле баягы эле издевательский тон менен сүйлөшүп, эмне незаконно границаны пересекать этип келдимби, эмне забордон учуп түштүмбү деп мен ушинтип издеваться этти. Ошондо я поняла, что она имеет доступ к ошо чек арадан өткөн, кирип чыккан журналга, она имеет доступ к информации, она полностью имеет доступ. Как простой человек вообще может, у меня вопрос такой, да, как может простой человек иметь доступ к пограничным журналам и информации, к базе данных? Как она может знать? Ошентип күлүп, ова сүйлөбөр деп кайра мен ошентип заткать этип кайра исчезла, она трубку не берет, вообще не берет. Анан следствие вообще жүрбөй атат, баштап баруу эле артка кетет, наоборот бизди сотко чакырат, улам ушул распискаларды ничтожный деп считать деп, оно недействительным деп считать деп бизди алып жүрөт. Мен бул жерден допрос алды, генеральный консульствого барып мен допрос бердим в присутствии сотрудников генерального консульства. Допрос берсем, эми ошол допросту дагы сотко бериптир. Ал допросту не считать действительным деп. Дагы сотко 2-3 жолу ушу жумада эле 2-3 жолу сотко берип атыптыр адвокаттар. Бизди соттоп атат, наоборот. Биз ошо где справедливость? Мы предоставили полностью все данные, доказательства. Я даже отсюда отправила телефон, полный телефон. Азыркы малды өзүңөр билесиңер, бүт информацияны можно хранить. Есть облачное хранение. Мен жумушума байланыштуу ошондой облачное хранениени постоянно колдонгонума ыраазымын, себеби бүт калат ошол жерде запистер.
ошо телефонумду жөнөттүм Кыргызстанга аныктап для экспертизы. Чын эле ушундай номер бар экенби, чын эле ушундай чат бар экенби, чын эле ушундай адам менен мен вообще сүйлөшүп турмунбу деген. Аны дагы экспертиза кылып өткөрүлдү. Айта кетсем, ошо соттор, бизди соттоп атпайбы? Бизди соттоп, сотко берип бизди ходатайствовать этип, бул распискасын ничтожно считайте, не считать меня потерпевшим, мени потерпевший деп эсептебегиле деп сотко берди, не признать мой допрос законным деп сотко берди, про расписки 3 или 4 жолу берди сотко. Ошондо кээ бир распискалар вообще нотариальные были расписки, аны дагы ничтожными считать деп. Бирок ошо соттор отказ берип атат алардын ходатайствосуна. Хотя бы ошондой болот атат. Бирок, тем не менее, это останавливает дело, препятствует расследованию и привлечению ее к уголовной ответственности. Бул акча абдан чоң сумма, 20 миллиондон ашкан. Это мошенничество в особо крупном размере считается. Ушул маселе такыр жылбай койду бизде. Айым бизге келип үйүн документин алып келген, 40 кыз 100 деген документин. Бирок ал жерде ошо Оптима банктан справкасы менен алып келген да, что этот мына мынтип турат. Ошо справкасын деле бизде бар. Бул үй, вот в настоящем информируем о том, что оригиналы правооустанавливающих и подтверждающих документов на земельный участок, расположенный по адресу город Бишкек, жилой массив Аккорго, улица Кыргыз, дом 100, идентифицированный код такой-то, принадлежащий Майрамбековой Аим Майрамбековне на праве частной собственности, находится в филиале ОАО «Оптима Банк», город Бишкек, номер 5. Заключенный договором об ипотеке номер такой-то от 2016 года, согласно кредитного договора. И номер идет от 2016 года, заключенным между заемщиком Абсатаровым и Эрихом Качыкевичем, деген справка бизде бар. Анан биз мен ушу айтып атпаймынбы, Аида деген мамасы менен жакшы эле сүйлөшчүмүн мурда, пока вот этот случай не произошел, и она меня не заблокировала. Анан сурадым, Аида эже, а бул Эрих деген ким, потому что айым айтчу, менин папамдын аябай жакшы досу, аябай жакшы досу. Просто он попал в трудную жизненную ситуацию, анан мен бул үйдү коюп бер деп папам суранып, мен койгом деп айтты. Ошентип айткан мага, ошол чынбы деп сурадым Аида эжеден. Сурасам, Аида, вот это Курманбекова Аида мамасы, сүйлөй албай эле шок болуп калды. Аны сразу я поняла. Эжем, не болду десем, аны атын кайдан билесиң? Почему имя нашего друга, орусча сүйлөгөн аял, почему имя нашего друга всплывает? Откуда ты вообще это знаешь? Деп менин катуураак мага сүйлөгөндө, я тоже не знала, пока я не прочитала эти документы, дедим. Я этого человека не знаю. Бирок кандай тиешеси бар бул үйгө, просто я спрашиваю десем. Анан кийин сураштырып кетсек, бул ошо адам погранслужбада иштеген чоң эле адам экен. Өзүңөр көрсөңөр болот, ага чейин айттым, интернетте в свободном доступе Гуглдан загуглите. Бул начальник управления международного сотрудничества государственной пограничной службы деген ушундай должность занимать этип жүргөн. Биз бул иш боюнча Генеральный прокуратурасына 5 же 6 жолу кайрылганбыз, бирок эч реакция жок. Ушул бүгүн жаңы прокурор келет на днях, да, мы очень надеемся, что этот прокурор будет справедливым, что бизде карапайым адамдарды караган, укан, угуп жумуштарыбызды карап берген адам келсе экен деп тиленип отурабыз. Ошо адилеттүү прокурор келсе экен деп тиленип отурабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Камчыбек Кадыршаевич, силерге ишенип кайрылуу жасап атам. Бул ишти өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып коюңузчу. Себеби бүгүн бизди алдап атса, ушинтип алдап, безнаказанно жүрсө, эртең любой адамды алдайт. Ушуну надо пресечь и таким аферистам, мошенникам дать высшую меру наказания.
Пожалуйста, помогите нам. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз калкым, мен ушул эфирге чыгып кайрылуумдун себеби ушундай адилетсиздик болуп, такыр ушу 2 жылга жакындап калышундан бери кайрыла берип айла кетип калды. Ошон үчүн элим сиздерге түшүндүрүп коеюн. Бизге окшогондор да аябай көбөйүп кетиптир. Кыргыз байкуш жөнөкөй карапайым элди алдагандар аябай көп, мошенниктер аябай көбөйүп кетиптир. Ошон үчүн кайрылып атам. Урматтуу Садан Нургажоевич, Камчыбек Кызышаевич, сиздерден башка айла калбады. Ушунчалык ден соолуктан ажырадык, ушунча жүрүп, ушул жашка чыкканча кашыктап чогулткан болгон тыйын тыпырыбыздын баарын ушул аферист мошенница жана Майрамбекова айымга алдаттык. Азыр болсо айла кетип калды. Ушу балдарыбыздын кичине жардам берип, бутуна тургузалы деген кашыктап чогулткан тыйындарыбыз болчу. Анан ушул иш боюнча жакшылап көңүл буруп карап бериңиздерди өтүнөм. Бизге окшоп дагы бир карапайым калк алданбасын деп өтүнөм. Ошого жакшы мыйзам чегинде жакшылап жоопко тартып беришиңиздерди өтүнөм абдан. Ушунчалык мына 2 жыл, башты 2 жыл болоюн деп калды, 1,5 жылдан ашты. Ар кайсы жака чуркай берип, ден соолук да кетти. Басыр. Канча урады. Сиздерден өтүнөрүбүз, ошол туура акыйкат чечим кабыл алат деп ишенебиз. Биздин жумуштун талаптарына байланыштуу Айыма Майрамбекова менен байланышууга туура келди. Бирок анын жактоочулары гана түшүндүрмө бере алды. Алардын айтымында 19 миллион 722 миң сом толук алынбагандыгын, 2021 жылдан бери ар кандай суммалар алынып, анын пайызы берилип, андан соң негизги сумма төгүлгөн. Ал эми 20 миллионго чукул акча каражаты кайдан чыккандыгын өздөрү дагы билбегендигин айтышты. Биз ушул Айыма Майрамбековнанын кызыкчылыгын коргогон жактоочулардан болобуз. Азыркы учурда биз бул иштин өзүбүздүн чоо жайыбызды айтып берели деп чечтик. Себеби дегенде бизде өзүбүздүн чындыгыбыз бар. Айым Майрамбековна жана Кожобекова Бактыгүл Маликовнанын Абдыразакова Асель боюнча буга чейин алардын ортосунда долговые обязательства были, да, вот именно Кожобекова Бактыгүл на систематической основе давала денежные средства Майрамбековой Айыме Майрамбековне под проценты деньги. Насчет этого имеются расписки, далее договора займа. То есть Майрамбекова Айыма получала денежные средства, рассчитывалась, потом далее обратно еще получала денежные средства и рассчитывалась. Таким образом, на протяжении 1 года она получала и отдавала. То есть у нее есть доказательства того, что она получала. Если подумать, вот человек, который передает денежные средства, если она не получает в течение года в обусловленные сроки, то есть человек же не отдает денежные средства еще раз. То есть наша подзащитная Майрамбекова и Майрамбековна всегда, то есть отдавала денежные средства с процентами, то есть всю сумму, которую по расписке получала. На данный момент сейчас, так как у них потом образовалась конфликтная ситуация, Абдыразакова Асель и Кожобекова Бактыгүл решили обратиться в уголовном порядке, то есть написали заявление Первомайский УВД города Бишкек. По заявлению уголовное дело было начато. Но данное уголовное дело было возбуждено незаконно, потому что
Вот. Данное уголовное дело было возбуждено незаконно, необоснованно по следующим основаниям. Мы их каждый раз твердим, жалобы пишем. Дело в том, что согласно норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в частности статьи, которые регулируют возбуждение либо отказ возбуждения уголовного дела, прямо четко прописано, что уголовное дело не может быть возбуждено, если в случаях, если между сторонами имеются гражданско-правовые отношения. Также у нас имеется конституционный принцип, по которому никто не может быть лишен свободы лишь на основе того, что он не смог исполнить гражданско-правовые обязательства. Это вот основа из основ. Далее я хочу сказать, что в данном случае Коджобекова сама как бы совершала преступление, то есть она занималась незаконной предпринимательской деятельностью. Так как согласно материалам уголовного дела, она по распискам в простой денежной форме, там 5 расписок, предоставляла моей подзащитной Майрамбековой различные денежные суммы в течение месяца и 1,5 месяца. То есть у нас в Гражданско-процессуальном кодексе предусмотрено, если лицо в течение месяца 2 и более раза предоставляет на постоянной основе денежные средства под проценты, это уже считается профессиональная деятельность выдачи займов. То есть она должна была получить в установленном законом порядке в Национальном банке лицензию на ведение такой деятельности. Мною был направлен запрос в Нацбанк, где мной был получен ответ, что у гражданки Коджобековой такой лицензии отсутствует. То есть она незаконно занималась выдачей заемных денежных средств. Далее, почему вдруг гражданка Коджобекова решила в уголовном порядке начать эту процедуру взыскания денежных средств с моей подзащитной? Я считаю, это послужило то обстоятельство, что я, как указала выше, было около 5 расписок в простой письменной форме, которые в связи с тем, что Майрамбекова полученные заемные денежные средства обратно возвратила Ходжубековой, соответственно, подлинники расписок были уничтожены. Сразу, да. Об этом свидетельствует, вот мной в следственную службу был подан адвокатский запрос выдать сведения, имеются ли в материалах дела подлинники расписок. Вот здесь 4 расписки я указала. Вот согласно ответа следователя, в материалах уголовного дела отсутствуют подлинники расписок. Более того, в настоящее время у нас в Октябрьском районном суде города Бишкек идут 2 процесса. Это по распискам, признать их выполненными обязательства, и второе по денежным займам. Хочу отметить, что в порядке гражданского судопроизводства на процесс ни Ходжобекова, ни ее представитель вышеуказанные вот здесь расписки, подлинники в суд не предоставили, ссылались на разные причины. Сначала они говорили, что подлинники расписок находятся в материалах уголовного дела, в связи с чем мной был подан адвокатский запрос и выяснилось, что их нет. Теперь они начали говорить, что видите ли эти расписки в Америке, но я считаю, что это просто какие-то способы избежать предоставления подлинников, которых на самом деле фактически нет. Не имеется. Азыркы учурда бардык распискалар боюнча бизге Абдыразакова Айсель жана Кожобекова Бактыгүл 30-20 миллион деп талап коюп жатышат да, бирок ал бардыгын кошкондо ошондой сумма болот. Бул алып кайра бергендердин бардыгын ошо бир эле кошуп туруп, мен эч кандай сумманы алган эмесмин, кайра кайтаргыла деп жатат да. Себеби дегенде бизде Майрамбекова Айма Майрамбековнун өзү юридикалык сабатсыздыгы болгондугу үчүн акчаны бергендиги жөнүндө алардан тил кат албаптыр да. Бир гана акчаны бердим,
алдыңбы деген бизде перепискалар бар да. У нас есть переписки, по которым она показывает, вот я оставила денежные средства, еще фото таких, пачка денег. И так говорит, да, получила еще на следующий день. Вот так она каждый раз занимала, отдавала. И просто у нас не имеются данных расписок, но у нас имеется нотариально заверенная переписка, по которым сама Абдразакова подтверждает факт получения денег. Также Кожобекова Бахтыгуль тоже подтверждает. Еще у нас имеются чеки, квитанции об отправленных денежных средствах, то есть через онлайн. Да? Нет, не в Америку, Нет, а в приложении у нее есть карты банков Кыргызстана, Оптима, KCB, да, и так по-моему, далее. насколько я Туда знаю, Кыргызстан. имеются... Были вот эти мобильные приложения Эльсом и так далее, куда тоже частично денежные средства Майрамбековой перекидывались. Просто сейчас, так как мы не финансисты, мы полностью отчет не можем сделать, но я буду обращаться к услугам частного аудитора, который нам, наверное, точный уже финансовый анализ сделает, баланс всего этого выведет. Лицензиялар боюнча, ичкерлик боюнча документтерди айма көрсөтүп карызга акча алганбыз деп экинчилер айтып жатат. Ал жок лицензия. Жок, ал эч кандай бул өзү айыманын өзүнүн ишкерлигине байланыштуу лицензиялар болушу мүмкүн. Ал деген жана табачный продукциялар боюнча лицензиялар боюнча өзүнүн жумушуна. Бирок эч кандай шылтоо кылып, менде мындай лицензия бар, сен акча бер деген болгон эмес. Бул жерде тек гана ортодо аласа бересе карыз болгон. Бизге көрсөткөн лицензиялар эмне? Ал лицензиялар эч качан Майрамбекова, Майрамбековна эч кандай ошондой бир тамеки тармагында эч кандай лицензия алган эмес. Андай лицензиялар да жок. Мисалы үчүн ал боюнча мен кайрылгам тийиштүү ошол сфераны регулировать эткен органга адвокаттык талап менен кайрылгам. Бирок жоопторду ала элекмин, бирок негизи ал эч качан ошо в сфере табачных изделий иштеген эмес. Биз негизи тергөөгө барганда биринчи суракта да тергөөчү көрсөткөн, это была цветная копия. Биз айтканбыз, жок, бул билбейм каяктан чыккан документ деп. Азыр жогоруда суроо жооп алганда, азыр ушуну айым канча кагазы жок? Азыркы учурда айыма өзү азыркы учурда мына Бишкек шаардык сотто бизде каралып бүттү. Мына $20,000 расписка бар. Ошол боюнча биз сотко кайрылып, ошо төлөп бергенге макулбуз деп Октябрь райондук соту карап, андан кийин Бишкек шаардык соту да ушул ишти карады, чечим чыкты. $27,000 карсы бар экен да. Азыр ошону берели деп айттык, протоколдук түрдө дагы соттук коллегия айтты. Алардын жактоочуларына жана өзү Кожобековага ошол акчаны алгыла. Биз берели десек, жок, биз албайбыз. Биз алсак бардык сумманы алабыз, же болбосо албайбыз. Анда бизге уголовном порядке жоопкерчиликке тартыш керек деп эле ошентип айтып. Булардын ошо кыймыл аракеттери түшүнүксүз болуп атат да. Эми жарандык тартипте иск берилип атат. Ошол расписка боюнча мен кайтарып берем деген. Анан алар жоопкер катары өздөрүнүн макулдугун бербей атат да. Эми мен эсептейм да, ошончолук эле мындай карыздар чоң болуп, ушундай бир суммаларды бербей жүргөн. Азыркы учурда биз деле көп иштерди карайбыз, $27,000 эмес, 27,000 сомду кайра ошо берип койгон адамдан алганга кандай зар адамдар жүрөт да. Далилденип атса да, булар ушундай бир кандайдыр бир позицияны занимать этип атат. Негизи эми соттор деле, соттук коллегия деле таң калып атат да. Эми бул жакта признавать этип беребиз деп атса, эмнеге булар каршы болуп атат депчи, ошондой маселе болуп атат. Азыркы учурда талап кылган өздөрүнүн 20 миллион сомун булар жарандык түрдө өндүрө албагандыгын билишет. Себеби дегенде жарандык түрдө ал сумманы өндүрүш үчүн арыз менен сотко кайрылыш керек, иш материалдарына тиркелген распискалардын түп нускасын көрсөтүш керек. Ал эми өздөрүндө түп нуска жок болгондуктан булар милиция аркылуу өздөрүн аларды коллектор катары колдонуп, жоопкерчиликке тартуу максат менен Майрамбекова Айыман өзүнүн акчасын алгылары келип жатат да. Ошол жактан
милиция органдары тарабынан дагы мыйзамсыз иштер болуп жатат. Себеби дегенде ошо ГУД города Бишкек азыркы учурда биз күндө келтирген талаптарыбызды, ошо өтүнүчтөрдү келтирип жатабыз. Бул иш деген жарандык түрдө каралыш керек. Тем более жарандык түрдө бизде 3 производствода иш бар. Ошолор каралып жатат, алар боюнча чечимдер чыгып жатат. Сиздер бул ишти кыскартышыңар керек дегенге дагы болбостон алар ишти чоюп бүгүнкү күнгө чейин кыскартпастан болуп жатат. Биз ойлойбуз бул жакта негизги прокуратура органдары жана башка милиция кызматкерлери кызыктар деп.